Жүк ташуу үчүн келген кезектеги жаңы жарты вагондор ушулар. Вагондор ишкананын өзүнүн каражатына сатып алынууда. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы вагондор паркын жаңылоо жана мекеменин кирешесин арттыруу максатында былтыр Россиянын Алтай вагон ачык акционердик коому менен келишим түзгөн. Ага ылайык 100 жарты вагон келет. Буга чейин 20 жарты вагон келип, алар учурда эл аралык каттамдарда жүк ташып иштеп жатат. На данный момент работает 20 уже полвагонов, прибывшие первая партия. Учурда буга чейин алынып келинген 20 жаңы жарты вагон иштеп жатат. Бүгүн дагы 30 келди. Эми дагы 50 жарты вагон келет. Бул вагондор менен көмүр, металл, жыгач сыяктуу жүктөрдү ташыса болот. Вагон 70 тонна жүк көтөрө алат. 100 жарты вагонду сатып алууга Кыргыз темир жолу ишканасы өзү иштеп тапкан каражатынан 380 миллион рубль короткон. Алынган вагондор жакынкы 4-5 жыл аралыгында өзүн актайт. Ар бир жарты вагон орто эсеп менен айына $1000 каражат тапса, 100 жарты вагон жылына $1 миллион ашык киреш алып келет. Вагон паркы менен бирге темир жолдун рельстери да жаңыланууда. Кыргызской железной дороги было приобретено 20 километров пути. Ишкананын өз каражаттарына 20 чакырым темир жолго жете турган R65 үлгүсүндөгү рельсти сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Анын ичинен 20.350 метр тилке рельстер келген. Бүгүн дагы 1850 метр тилке рельс алынып келинди. Биз буга чейин Мерке Чалдавар перегонунда, Беловодск Карабалта жана Кайыңды Ивановка перегонунда эски рельстерди жаңысына алмаштырдык. Учурда Кыямат Кыркол Балыкчы перегонунда эскилиги жеткен рельстерди алмаштыруу жүрүп жатат. Бүгүнкү жаңы келген рельстерди дагы ошол жака жөнөтөбүз. Белгилей кетсек, Кыргыз темир жолундагы рельстердин да көпчүлүк бөлүгү эскирген. Бул бир жагынан техникалык кооптуу болсо, экинчи жагынан экономикалык залакаларын тийгизет. Ошол эле өз мөөнөтүн өтүп бүткөн рельстер төшөлгөн участокто ылдамдыкты азайтууга туура келип, убакыттан уттуруу жана күйүүчү майдын чыгымдалышы сыяктуу кошумча зыяндар менен коштолот. Ошондуктан рельстерди жаңылоого Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы чоң көңүл бурууда. Бурулай Пусурманкулова, Аруки Амирдинова, Ала Тоо 24.